Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Менин колумда 12 сотых жер тилкесин жана ошондой эле Полторашка тибиндеги 2 кабаттуу үйдүн тех паспорту турат. Ипотекага деле алсаңыздар болот экен. Бүгүн сиздерге өтө жакшы өнүккөн жерден 12 сотых жер тилкесинде жайгашкан сатылуучу үй жөнүндө маалымат бергени келдим. Мен турган жер Кара Суу районуна караштуу Жоош айыл өкмөтүнүн Большевик айылы. Бул жакты билгендер, билет тургандар, өтө жакшы жер. Жолу асфальт, 200 метр жакындыкта садик. Андан кийин бир аз бул жакка жүрсөңүздөр частный мектеп. Андан кийин айыл өкмөт, бир аз жүрүп барсаңыздар больница, мамлекеттик мектеп. Ош шаарынан 2-3 маршруттук каттам 15 мүнөт сайын каттап турат. Ош шаарына жана ошондой эле Кара Суу шаарына да өтө жакын жерден ким таза суусу, агын суусу, свети болгон жакшы 12 сотых жер тилкеси жана ошондой эле үй издеп жүргөн болсо, сиздерге мына ушуну буйруса сунуштайм. Жакшылап буйруса акырына чейин буйруса көрүп туруңуздар. Бисмилла деп үйдүн ичине кирип келе турган болсок, чоң ушундай багы бар тугандар. Алма, клубника, кыскасы бардыгын буйруса эксеңиздер болот. Бул тарапта 6 бөлмөдөн жайгашкан Полторашка тибиндеги мансардтын этажы менен 2 кабаттуу үй, 3 очок. Бул жакта эски ушундай форматтагы үй тугандар, муну буссаңыздар деле болот. Тандыр, сыртка жатканасы, бул жакта ушундай навес, таза суу чыккан, агын суу келет тугандар. Өтө жакшы, салкын, тынч жерден ким ушундай жер издеп жүргөн болсо, сиздерге мына ушуну буйруса сунуштайм. Баасы видеонун акырында айтылат, акырына чейин сонун кылып буйруса көрүңүздөр. Сиздерге үйдүн ичин сонун кылып буйруса көрсөтүп чыгайын. Эшиктен бисмилла деп кирип келе турган болсок, тугандар ушундай чоң өзүнүн сонун прихожкасы, пластик терезелер коюлган, батарейкалары бар тугандар, прихожкадан бери бар. Биринчи кабатка киргенде чоң ушундай холл, экинчи кабатка көтөрүлүүчү тепкич, кладовкасы, кухня, 3 очокко чыгып барсаңыздар болот ушул жактан. Чоң конок тосуучу бөлмөсү, узун ушундай сонун батарейкалар коюлган, кышында өтө жакшы жылыйт. Бул тарапта ата-энелердин эс алуучу бөлмөсү. Батарейкалар коюлган, кемпир чал жашаган өтө жакшы аурасы менен ушундай үй тугандар. Ремонтун бир катар жаңылап койсоңуздар өтө сонун болот. Ким өзү жашаймын деп жакшы үй издеп жүргөн болсо, сиздерге мына ушуну буйруса сунуштайм. Чоң конок тосуучу бөлмөсү жол жакты карап турат достор. Бул жакка келе турган болсок, бул тарап кухня. Каяктан жылыйт десеңиздер, 2 этаж үйдү мына ушул сонун печка жылытат. Полностью уланган бардык жерге. Батарейкалар коюлган, кухня бул жак. Бул жакты ача турган болсок, 3 очок. Ушул тараптан чыксаңыздар болот, 3 очокко. Андан кийин бисмилла деп сиздерге кладовка бул жак. Экинчи этажды көрсөтүп кетейин. Экинчи этажга чыгып барсаңыздар ушундай тепкич менен бисмилла. Экинчи кабатта 3 бөлмө, 3 эс алуучу бөлмө жайгашкан, ушундай холл. Бул тарапта жаш балдардын эс алуучу бөлмөсү, чакан. Дагы бир бөлмө, спальня тугандар бул жак. Бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Көрсөңүздөр болот. Жалпы экинчи этажда 3 бөлмө. Баасы тугандар $165,000 бааланып, бир аз сүйлөшүү жолдору болот. Эсин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Ошол номерге чалып буйруса, дагы толук маалыматты алып сүйлөшсөңүздөр болот.